Буга сиздин атыңыз дагы, сиздин туулган күнүңүз дагы маанилүү. Туулган күнүңүз эмнени берет? Мен ушул жөнүндө биринчи түшүнүк алайынчы, өзүм жөнүндө билгим келип атат. Менин туулган күнүм 21 же болбосо 7-си, же болбосо 27-си. Бул сизге эмне берет? Сиз өзүңүздүн кулк мүнөзүңүздү же болбосо өнөрүңүздү билип алсаңыз болот. Же болбосо сиздин жеке жылыңыз кайсы жыл болуп атат? Эмненин таасиринде сиз өзүңүздү азаптуу болуп жатасыз? Же болбосо сиздин көйгөйүңүз чечилбей жатат? Биздин туулган күнүбүз, айыбыз, жылыбыз биздин жашоодогу бул биздин кутубуз. Бул бизде матрица болуп берилет. Бул кут сандык деп берилет да. Бул кут сандыгындагы менин артыкчылыгым жана кемчилигим, же болбосо мен жашоодогу ийгилигим, же болбосо мени артка тарткан нерсем деп билебиз да. Ар биринин өзүнүн жеке жылы болобу? Сиздин өздүк жеке жылыңыз бар. Бул өздүк жеке жылыңызда сизге маанилүү. Мисалы бизнес ачкан жатсаңыз, же болбосо бизнести чоңойткон жатсаңыз, же болбосо быйыл мектепке бүтүрүүчү болуп чоң окууга тапшырган жатасыз. Сизге жылдын энергиясы кандай иштейт? Бул жыл сизге эмне берет? Сизге ылайыктуу жылбы? Бул сиздин жылыңызбы? 1-9 чейинки жылдын энергиясы бар. Биринчи жыл бул баштала турган жыл, экинчи жыл бул карым катнаш кылып көбөйтүүчү жыл, үчүнчү жыл сиз ийгиликти жаратуучу жылга кирет да. 4-чү жыл бул ойго сыйгыз, сизге маанилүү, тез иш аракетке аткаруучу жыл да. Ушул өзүңүздүн жеке жылдарыңызды билем десеңиз, сиз мини разборго келиңиз. Бул эфирде номер жазылып турат. Сурооңузду туура так берсеңиз, мен сизге жооп бергенге даярмын.